Ош шаарында 14-июлда 5 адамдын өмүрүн алган сел жүргөн. Окуя калктын көңүлүн буруп, социалдык тармактарда катуу талкууланып жатты. Бирок бул жолу дагы айрым соцтормак колдонуучулары жаңылышып, башка эле окуяга таандык сүрөттөрдү Оштогу табигый кырсыкка байланыштырып бөлүштү. Мисалы, Facebooктун активдүү колдонуучуларынын бири Ош деген аталышта бул сүрөттү жүктөгөн. Бирок анын Ош шаарындагы селге тиешеси жок. Бул АКШда Катрин бороону деп аталып калган эң чоң кырсыктардын бири болгондогу сүрөт. Ал 2005-жылы Луизиана штатындагы Жаңы Орлеан шаарында тартылган. Анда селден шаардын 80%га жакыны суу астында калып, 700 миңдей адам үй жайынан ажыраган. Мындай сүрөттөрдүн жаңылыш жайылтылганы көп учурда, айрыкча орчундуу окуяларда коркунуч жаратат. Сиз андай сүрөттөрдү бөлүшүп албоо үчүн күмөн санаган сүрөтүңүздү же видеодон скриншотту алып, Google, Яндекс браузерине кириңиз. Андагы издөө бөлүмүндө ушул белгини басып, сүрөттү жүктөңүз. Мынакей, сизге бул сүрөт же ушул кадр бар видео дагы кандай сайттарга чыкканын көрсөтөт. Мындай жол менен издегенде сүрөт ар кайсы булактан чыкса, аны шилтемеге кирип текшерип көрүңүз. Сөзсүз түрдө жарыяланган жылдарына да маани бериңиз. А эгер ал үчүн убактыңыз жетишсиз болсо, ал эми сүрөт ар түрдүү аталышта чыгып жатса, жөн гана ага ишенбей, башкаларга жайылтпаңыз.